уруксат берүүңүздү суранабыз. Кыргызстанда быйылкы жылы тарых барактарында сакталчуудай жумуштар жасалып жатат. Бир учурда 100 объектинин ачылышы бул эгемендүү өлкөнүн тарыхында жакшы жаңылык болуп калды. Дал ошол жаңыдан ачылган ишканалардын арасында Чаткал районундагы ишкана дагы бар. Кенди ылгалоочу фабрикада заманбап шарттар бар. Техникалык жабдууларды тейлөө автоматташтырылган. Çoğu bolçalar arasında bunlar. Ген ылгалоочу фабриканын курулушуна чейин 10 жылдап талыкпаган эмгек каражат жумшалды. Эки тараптуу келишимдин алкагында геологиялык чалгындоо, байкоо, изилдөө иштери жүрдү. Была выполнена совместно с поддержкой. Биргелешкен достук негизинде кызматташуу менен ийгиликтерге жетебиз деп ишенем. Биз дурай алтын куймаларын чыгарабыз. Бул кыргыз экономикасынын өнүгүшүнө олуттуу таасирин тийгизет. Жумуштун жүрүшү 3 этапта жүрөт. Майдалоочу, электен өткөрүү жана керектүү затты бөлүп алуу. 90% жергиликтүү тургундар иш менен камсыз болушту. Бүгүн эң жакшы самалыкка күбө болуп отурабыз. Этипакыр фирмасы бүгүн ачылышын өткөрүп атат. Анан бул фирма бизге жергиликтүү элдерге, Терексай айыл өкмөтүнө өтө эле чоң салымын кошту. Баягы кандай гана нерселер суранбасак дагы ошол нерселер ишке ашып атты да. Иш орундары менен камсыз болунду. Элдин жашоо шарты да бир аз жакшыртты. Анан бул фирмага ыраазычылык билдиребиз. Этибакыр Терексай жоопкерчилиги чектелген компаниясы инвестициялык көлөмү 350 миллион долларлык фабриканы курду. Жергиликтүү тургундарга 200 жумушчу орун түзүлүп, заманбап шарттар жаралды. Бул район үчүн, Кыргыз мамлекети үчүн, биздин област үчүн көптөгөн инвестициялык долбоорлор экономикалык жактан караганда көптөгөн пайда алып келет. Бул жерде мына жумуш орун 85% ушул жергиликтүү тургундар, андан сырткары башка райондордон келип мына үй бүлөсүн багып атат. Бир артыкчылыгы мына 15 күн иштеп, 15 күн башка үй оокаттарын кылып келишет. Кошумчалай кетсек, Чаткал району тоо-кен байлыктарынан түшкөн салыктын эсебинен өзүн-өзү каржылоого жетишти. Бул көрсөткүч 5 жыл мурдагыга салыштырмалуу 2 эсеге жогору. Мындай ири ишканалардын курулушу чет өлкөгө агылган мигранттардын санын кыскартууга өбөлгө түз алат. Нара Жапарова, Жанзак Нурдавлет уулу, Чаткал району.